Саламатсызбы? Бул видеодо биз жарандардын мектепке чейинки билим берүүгө ваучер алууга арыздарын кароочу комиссиянын жооптуу катчыларына балалык системасында кантип иштөө керектигин айтып беребиз. Биринчиден, балалык chekit.edu.chekit.gov.chekit.kg сайтын ачыңыз. Башкы беттеги кирүү баскычын басып, министрликтер өтмөгүн тандап, Infocom ID баскычын басыңыз. Кадрлар бөлүмүңүздүн сизге берген логинди жана паролду киргизиңиз. Авторизациядан кийин сиз арыздар баракчасына өтөсүз. Бирок арыздардын өздөрүн кароо үчүн алгач комиссиянын курамын түзүү керек. Бул үчүн комиссия өтмөгүнө өтүп, комиссия мүчөлөрүн кошуу баскычын басыңыз жана маалыматтарды толтуруңуз. Жеке идентификациялык номери, аты жөнү, ээлеген кызматы, телефону жана имейл. Комиссия түзүлгөн соң арыздар өтмөгүн ачыңыз. Система бир гана өтүнмөнү, тизмеде биринчи орунда турганын гана иштетүүгө мүмкүндүк берет. Аны ачуу үчүн карандаш сүрөтчөсүн басыңыз. Арыздын формасы төмөнкү бөлүмдөрдөн турат. Баланын маалыматы, ата-эненин же мыйзамдуу өкүлдүн маалыматтары, жеңилдиктин түрү бөлүмү, зарыл болгон учурда туура вариантты тандап көрсөтүп коюңуз. Эгерде талап боз түскө боелуп турса, анда бул маалымат автоматтык түрдө түндүк системасы аркылуу тастыкталгандыгын билдирет. Комиссия бөлүмү. Арызды кароого катышып жаткан комиссия мүчөлөрүн белгилеңиз. Көрсөтүлгөн документтер бөлүмү. Бардык каралган документтерди көрсөтүңүз. Зарыл болсо, кошумча документтерди кошуңуз. Бардык маалыматтар текшерилгенден кийин комиссиянын чечимин тандаңыз. Жактыруу же четке кагуу. Кошумча комментарийлер талаасы. Протоколдо чагылдырылууга тийиш болгон ар кандай кошумча маалыматты киргизүү үчүн. Протоколдун номерин киргизип, протоколду сактоо жана түзүү баскычын басып коюңуз. Система протоколдун долбоорун түзөт. Аны комиссиянын төрагасына кол коюуга жөнөтүү керек болот. Кабыл алынган чечимге жараша арыз жактырылгандардын тизмесине же четке кагылгандардын тизмесине түшүп калат. Эми тамактануу бөлүмүнө өтөлү. Бул жерде төмөнкүлөр көрсөтүлөт. Баланын бир күндүк тамактануусуна бөлүнгөн сумма. Муниципалдык аймактык башкаруунун өздүк эсебинин номери. Ошондой эле PDF форматындагы тастыктоочу документ жүктөлөт. Бардык киргизилген маалыматтарды сактоону унутпаңыз. Көңүл бурганыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз.